Урматтуу туугандар, баткендик туугандарга акыркы жардамдарды алып кетип атабыз. Азыр жеткирип беребиз. Акжар конушундагы Акбата Акжар конушундагы тургундарга. Кайсыларды? Могу машинадагы бардыгы мына. Мына достор. Бул жардамдарды бүгүн дагы чогултканбыз. Алчыларды алып, магазинден дагы жеткизип, сіздердің қызматыңыздардабыз. Урматтуу мекендештер, комментарий калтырып, жазыңыздар. Өз даректерден жеткизип берип атабыз. Дәл бир салардан интервью алып, сіздерге видео кылып чыгарабыз. Кеш болса дагы мына мекендештер биз өзүбүздү жүктөрүбүздү таратып жүрөбүз. Кум жардамдарды бүт бардыгын берип Баткенден келген конокторубузга дагы да бара турган жерлерибиз көп достор. Мына достор, дагы биз бир үйгө келдик. Нурбек иштеп аткан убактысы. Мечиттин жаны үйдөбүз. Бек, не түшүрүп атасыңар? Елге деген жардам, жардам азык-түлүк. Мына достор, бұл жақта макарондың пачкалары, вермишель, киклап, китайский лапша деп қойып, картошка, пияз, un, туз, мұнда 5 килограммдықтар, чайдың қарасы, көгі, мынандай болған. Біздің жаш балалары жақсы көрген пряниктер, макарон, бұл болса гүріш, бұлар картошка, бұл жақта көк чайлар, бұл жақта болса май, литровый майлар, ұндарды айттым. Мынандай бізде алтын балдар, күрішіктер, подсобниктер десем болады бұл. Бұларды. Мынандай достар. Шынтіп, әзір біз үйге таштап кетіп отырмыз. Бұл жерден дағы 5-6 үйде 10-15 адамдар бар. Ол жерге ежеуіз өзі беріп таратады. Қанша қалды? Мынандай өздері күміш нандардан бері бішіріп бергендер болды жа. Бұл китептер оқылған. Мынау киімдер. Балдарға, чоң кишилерге, бирок кийимдердин бирсе карап алдык, биз керектүүсүн жарай турганын алдык. Мындай конфеттерден бери, шоколадтардан бери салып беришти. Эми үйлөрүндө эмнелер болсо. Нелер болсо ошондой. Пакетке салып достор. Так. Балдар, не кылып жүрөсүңөр? Мынау Баткенден келген бир туугандарга продукталарды жеткирип жүрөбүз. Ушул биздин кызмат канча күндөн бери тынбай. Саат азыр 11 болуп калды окшойт. Түнкү саат 11. Күндүзү 1ден 10 мүнөт. Өз ишиңерди кыласыңар дагы, кечинде ушундай күм жардам чыгып атасыңар, эл кызматында. Үйдө отуруп, жатып алып сындап аткандар, тургула чыккыла кылгыла. Бизде эле силерге окшогон бала чака бар, үй бүлө бар, тирикилик бар, бирок буга дагы үлгүрүп атабыз. Болгону ниет керек. Мына достор, бул жерде эмнелерди алып келдиңер? Бул жерде үй тиричилигине керектелүүчү, анан жана тамак ашка керектелүүчү бардык нерсе бар. Ар бирин атап отурсам узак болуп кетет. Кыскача айтканда, майдан баштап тузуна чейин бүт нерсе бар. Кайсы жерлерде тараттыңар? Мына Акжар конушунда 30-көчөгө, 21-көчөгө, 11-көчөгө таратып келетасыңар, Мен айтып кетейинчи. Биздин артыбызда балдар бар болчу да, байкадыңызбы? Ошолор түшүргөнгө жардамга десем жок болуп калды, анан жөн убакта пайда болуп калат. Ошолор ушундайда да пайда болуп жардам берип, анан артыбыздан аңдып жүрө бергиле. Биз тамакка киргенде кирип отургула, сыртта калып калып атасыңар. Болсо боорорик да. Ачка сыртта калып калышат. Анан тамакка киргиле, мындайда жардам бергиле, жүрө бергиле жигиттер. Бирок маселе ушул боюнча да канча күндөн бери артыңардан жүрөт?
Жардамчылар алар кимдер өзү? Биз жардамчы десек жардамчы эмес окшойт да. 4-күнү жүрөт артыбыз. Да 3-4 машина эми. Биздин элге жардам берип жүргөнүбүздү аңдып жүрүшөбү билбейбиз, бирок калбай жүрүшөбүз. Бияктагы 30-көчөдөгү кишинин айткан сөзүн айтып койсом. Мына Манас агабыз. Үйүнө келдик 30-көчөдө Акжардагы. Андан кийин дагы бир үйдө. Андан кийин дагы бир үйгө келдик. Ал агабыз айтат, бизге келип атат, бирок учурашпайт дагы дейт. Жөн эле карап, бул балдар эмне кылып атат, эмнеге келип атат деп эле жүрүшөт экен. Деп силерди сурап кетти. Бизди сурап атат экен, ошол жалпы ушул. Эмне деп кетишти, эмне деп айтышты деп, ооба, эмне берип атышат, чындап элеби? Эмне кылып атышат деп, чындап элеби? Же эмне кылып атышат алар? Эмне максатта 2-3 күндүн биринде келип бул жакта жүрүшөт? Урматтуу туугандар, элге жардам берип жүрөбүз, болду. Ошо мына азыр иним айткандай, ошо артыбыздан андып жүргөндөр ошолор экен. Калбайт. Бирок биз билебиз, жүздөрү кимдер, аттары кимдер. Бардыгын. Биз менен мындай эле кошо чай ичкенде эле жүрүшөт го. Баа бир жаныбыздан өткөндө бир уурулук кылып, анан кийин биз байкап калганда карап өтүшөт да. Биз антпек эле кыргызбыз баарыбыз, тааныйбыз бири-бирибизди. Кимдердин адамдары экенин билебиз деп. Кайсыл жактан. Бизде оперативный иштей алышпайт экен да. Кыскасы биз баарын көрдүк да. Сабатсыздар деп кой. Мөөрү дагы кимге таандык бүт көрдүк. Эми аны билбейм. Сабатсыздар десек туура болот. Туура айтасыз, урматтуу мекендештер. Бул жерде ошо баса айта турган нерсе, биздин артыбыздан аңдып, биздин артыбыздан бир издеп бирдемке табабыз дегендер аракеттерди кылып атышат. Бирок биз аларды билебиз кимдер экенин. Бирок достор, ошол машиналар каерге барып, каерге токтоп, каерге жаткандардан бери билебиз. Биз алардан, менимче айтам, күчтүүрөөк окшойбуз деп ойлойм да. Аларды жумушка албай эле өзү бизди алыш керек болуп калды. Себеп дегенде стоянкаларынан бери билебиз достор. Маалыматты Кудай буйрса жакында дагы да күчөй берсе, биз дагы аларга кошо чыгарганга аракет кылабыз. Булар кызык. Бизден бир нерсе издебек эле. Бизден издесеңер чыкпайт. Моолор табасыңар, мына элге берип аткан жардам. Эми ушуну дагы жолдон уруп алып коеюн деп атасыңар, элге жеткирип. Бизге таандык кылып. Ооба, силерге таандык эмес, бул элге таандык. Ушуну эсен аман жеткирип алалы, тоскоолдук кылбагыла. Ар жерден жыйналат бул, ар базардан алынат. Кайсы базарга барсак ошол жердесиңер, каерге келип курсак ачат адамбыз, тамактансак ошол жердесиңер, бензинибиз түгөнөт, заправкага кирсек ошол жерде тойгуздуңар да, чындыгын. Андан көрө кошо жүргүлө, биз менен жана бир киши айткандай өзүбүз айтып беребиз. Жок, бизде машинада орун бар деп кой. Орун бар же. Бензин да кетпейт, алардын энергиясы да кетпейт. Чайыңарды биз алып беребиз, самса жейбиз, аны да биз алып беребиз.